Өлкөнүн өзүндөгү кабарлардан эртеңден баштап Орусияда чет элдик айдоочулук күбөлүгү менен иштеп жүргөндөргө унаа башкарууга тыюу салынат. Орусия Федерациясынын улуттук айдоочулук күбөлүгү 1-июндан баштап күчүнө кирет. Мамлекеттик думанын транспорттук кыймылды жөнгө салуудагы жаңы мыйзамына ылайык чет элдик унаа документи менен иштеп жүргөн айдоочулар жумушка чыга албайт. Мындан ары бардык чет элдик жарандар Орусиянын улуттук айдоочулук күбөлүгүн алууга милдеттендирилет. Бул мыйзамдын иштей башташы айрыкча өлкөдө жүк ташуу менен алектенген жарандарды түйшүккө салууда. Алар үчүн жаңы мыйзам боюнча D категориясы алуу кыйынга турарын айтууда. Себеби ишке кирип жаткан долбоордо жүк ташууга уруксат алуу бир канча убакыттан кийин каралат экен. Орусиядагы улуттук айдоочу күбөлүгү анын өлкө үчүн зарылчылыгы жана айдоочуларды мына ушундай түйшүккө салган жагдайлар тууралуу кесиптешим Исмат Ибрагимов ушул маалыматка кененирээк токтолгону турат. Исмат, Орусия үчүн улуттук айдоочулук күбөлүгүнүн мааниси канчалык экен? Анан буга чейин бул маселе көтөрүлгөндө дагы кайрадан тынчып калган эле, кайрадан ушул эртеңки күндөн баштап ушул мыйзам долбоору күчүнө кирет деген жагдай эмне үчүн кайрадан талкууга алынып, жанагындай мыйзам долбооруна карата ошол айдоочулардын түйшүккө салып жаткандыгынын тегерегинде кененирээк маалымат берсеңиз. Рахмат Айгерим, ошол Орусиянын улуттук айдоочу күбөлүгүн кабыл алуу боюнча мыйзам 2010-жылы мамлекеттик дума тарабынан кабыл алынган. Андан кийин ушул эле мыйзам 2014-жылы ишке киргизүү каралган болчу. Бирок ошол эле убакта ошол жүк ташуучулар ошол жоопкерчиликтен коркконунан улам жумушка чыкпай койгондон кийин бул мыйзам долбоору аткаруу ишке кириши 4 жылга артка сүрүлгөн болчу. 2018 жылга чейин ушул аралыкта ошол Орусияга кирип чыккан жүк ташуучулар жана ошол өлкө аймагында иштеп жүргөн айдоочулук менен күн көрүп жаткан жарандар Орусиянын улуттук документин алышы керек болчу. Бирок бул убакка чейин ошол азыркы бүгүнкү кече күнү кабыл алынган Орус думасы кабыл алган мыйзамда 1-июнда кийин токтотулат дегени бул объективдүү жана субъективдүү себептер менен ошол жетишпей калгандыктан улам ушундай акыркы чечимге келиптир. Мындан ары эч кандай документтерди алмаштырууда убакыт жылдырылбайт экен. Бүгүнкү акыркы чечим болуп эсептелет экен. Ал эми бул ошол жерде эске сала кетсек, көбүнчө Орусияда иштеп жүргөндөрдүн 40% ошол жүк ташуучулардын көпчүлүгү четтен келген жарандар болуп эсептелет экен. Алар Орусияга дагы жумуш акчасына салыштырмалуу бир топ арзан иштегендиктен орус жарандарынын өзүнө деле кыйын болот деген пикирлер айтылууда. Исмат, негизи жаңы айдоочулук мына ушул күбөлүктү алуу шарттары кандай экен? Документтин жүк ташып иштеп жүргөндөргө жарандарга жеңилдиктер, кандайдыр бир артыкчылыктары берилет бекен? Жүк бул документ алууда сөзсүз түрдө ошол Орусиянын атайын унаалар айдоочулук окута турган мектептерден өтүп, ал жактан күбөлүк алыш керек экен. 2-3 жолу, бир жолу теориялык жөнүндө, 2 жолу атайын практика жүзүндө экзамен тапшырып, ошонун жыйынтыгында гана күбөлүктөрдү алса болот экен. Ансыз эч кандай мүмкүнчүлүк жок экен. Бул жерде баса белгилеп кете турган нерсе ошол экинчи маселесинде ошол Орусияда иштеп жүргөн мигранттардын 40% ошол атайын жумуш издеп иштеп жүргөндөр болгондуктан аларга азырынча эң көйгөйлүү маселе болуп жатканы жүк ташуучу D категориясынын бат эле алганга мүмкүн болбойт экен. Мыйзам долбоорунда аны бир катар сыноолордон убакыт өткөндөн кийин гана берүү каралган экен. Азыр Орусияда иштеп жүргөн жарандардын тынчсызданганын дагы ушундан келип чыгууда. Себеби өздөрү ошол жан багып иштеп жүргөндөн кийин ал бул бизге болгон биринчи тоскоолдук, ал жактан чыгып кетүүгө гана болгон аракеттерде аябай Орус думасынан капа болуп турган кез экен бүгүнкү күндө. Бул бир гана жүк ташуучу, чоң автоунааларды айдаган гана айдоочуларга тиешелүү эмес экендигин белгилеп өтөлүк. Исмат, себеби дегенде канчалаган мекендештер Орусияда эмгектенип жүрүп, айрымдар иштеген учурда кечке маал ошо такси айдап багыл
күн көргөндөр дагы жок эмес. Биз билебиз, буга чейин Орусия Евразиялык экономикалык биримдикке келген деген ошол мигранттарга бир топ жеңилдиктер каралат, артыкчылыктар бар деген убадалар берилген болчу. Бирок карап көрсөк, бул мыйзам четтен багы ошол жүк ташыган, ошондой эле Орусиянын ичинде иштеп жүргөн мигранттарга зыянын тийгизчүдөй. Мындай чектөөлөрдү азайтуу үчүн мамлекеттер арасында кандайдыр бир аракеттер көрүлүп жатыптырбы бүгүнкү күндө? Орусиянын кечээки күнгү акыркы токтомунан кийин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орус элчилигине, Орусиядагы Кыргызстандын элчилигине кат жөнөтүп, ошол маселени жөнгө салуу боюнча бир аз ошол чектөөлөрдү жеңилдетүү маселесинде кайрылуу жолдоптур. Ошондой эле бир эле Кыргызстан эмес, башка ошол Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдүн өкүлдөрү дагы ошол Орусиянын тышкы иштер министрине сунуштар менен кайрылыптыр. Ошол жарандардын, мигранттардын тышка жүк алып чыгуу жана алып кирүүдөгү көйгөйлөрүн чечип берүү тууралуу келишим тууралуу сунуштарды айткан экен, бирок азырынча толук жооп келбей жатыптыр. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министринин маалымат кызматынын өкүлүнө кезек берсек. Биздин Москвада элчилигибиз азыркы бүгүнкү күндө ошол Евразиялык экономикалык биримдиктин келишиминин негизинде ошол Россия тарап менен консультациялар жүргүзүп жатат. Андан тышкары ошондой эле консультацияларды Евразиялык экономикалык биримдиктин атайын профилдик департаментинде дагы жолугушууларды, консультацияларды өткөрүштү. Биз азыркы учурда ошол Россия тараптан жоопту күтүп атабыз. Эгер кандайдыр бир жооптор болсо, биз коомчулукка кошумча кабарлайбыз. Биз азыр топтогон маалыматтар ошолар болду. Эгер Исмат, рахмат, мен сиздин маалыматыңызга кошумчалап кетейин деп жатам. Жол кыймылы тууралуу Вена ошол конвенциясынын талаптарына толук жооп бербеген эл аралык жана улуттук айдоочулук көлүктөр мына ошол Орусияда эми жараксыз деп табылып, анан жанагындай мамлекеттик дума жогоруда биз айткан мыйзам долбоорун эртең күчүнө киргизгенен турат. Эске сала кетсек, бул конвенция күбөлүктө жазылган, бардык сөздөр латын тамгалары менен коштолушу керек экен. Тилекке каршы мындай жазуулар биздин жанагы айдоочулук күбөлүктө жок. Ошол учурда буга чейин кошумчалай кетелик, мына ошол айдоочулук күбөлүгү үчүн жарандар айыпка жыгылып, анан ошол Орусияда депортацияланган да учурлары болгон. Рахмат маегиңизге.